Ustadımız tarih bilimlerinin doktoru Profesör Tınçtıkbek Çolay Mırza koysak, Tınçtıkbek'e gelseniz. Hurmatlı Kutlu Ceyin'in katışuvchiları, birinciden Sulaymantoo Ulutluk Tarihi Arkeologiyalik Muzey kompleksinin 70 yıllık marifesi menen şondayla Sulaymantoo'nun bıyık jay katары, bıyık tarihi yer katары UNESCO tarafından rasmi türde tanınıldığının 10 yıllık marifesi menen badımızlardı Kırgızstan Qo'mi Ilarali Qo'mluq birikmesinin adından qutlaqlayman. Emin bugün hatta marifet olduğunda jalan yaxşı sözler söylenip, jalan qutlukta sözler aytılıp, büyügenler unutulup ketjegeni, biroq bugün андай emas. Bugün бұл өте иштик büyücülük жатат деп эсептейбиз. Мына ушул жыйынга катышкандардын бардыгы буга чейин ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргызстандын катчылыгынын расмий өкүлү дагы белгиледи. Түрксой Зобук Кыргызстандын өкүлү да белгиледи. Мурас фондунун жетекчиси да белгиледи. Башка кесиптештер дагы айтып жатат. Ошол боюнча бүгүнкү жыйындын резолюциясына мыйзамсыз түрдө курулуштарды 10 кабат болсо да бүт баардыгын жокко чыгарып, ЮНЕСКОнун тизмесинде быйык тарыхый жерибизди сактап калыш үчүн коомчулук баардык аракетибизди жумшайлып, Сулаймантоо музейинин жетекчилигине, жамаатына биз дагы жардамыбызды берелик деп өзгөчө баса белгилеп резолюциялык пункт киргизсек абдан жакшы болот эле. Ошондо бүгүнкү жыйындын дагы өзгөчө иштиктүү натыйжаларын берер ушул болот эле. Азыр дагы биз интернеттеги коомдук тармактар боюнча бул маселени түзүп көтөрмөкчүбүз. Буга чейин эле археолог Бакыт Аманбаева дагы ушул жетекчи Султан Абдрахманов жана башкалар бул маселени козгоп жүрүшкөн. Мындан ары биз чогуу козгойбуз. Эгерде биз аракет кылбасак, анда Баткенге тартылып жүрген мумиянын тагдыры сыяктуу биздин өзүбүзгө чиркөө болчу бир окуя болуп кетиши мүмкүн. Жакында мен Алтайда болдум. Ал жерде Үкөк канышасы деп шарттуу аталган байыркы мумия татына кайры сакталып турат. Дал ошол мумияны көрүш үчүн абдан көп кишилер Горно Алтай шаарындагы музейге келип жатты. Биз буга чейинки талапты дагы кайрадан козгойбуз. Баткендеги көмүлүп калган мумияны кайтарып алып келиш керек. Ал түгүл мен Бишкектеги музейге эмес, ушу Сулаймантоо музейине алып келгенди толук колдой элем. Biz muzeyin hazırki жетекчилиги жөнүндө да бир-эки сөз айтып кетели. Султан Абдрахманов биз үчүн чоочун киши эмес, ал доор аяны деген ушундай тарыхый доорду чагылдырган, тарыхый инсандарды чагылдырган видео түрмөктүн 900дөн ашуун чыгарган. Анын арасында азыр көз өтүп кеткен биздин завкар тарыхчылар Кушбек Үсөнбаев, Өмүркүл Караев сыяктуу кишилердин уникалдуу видео маектер бар. Мына ушулардын өзү эле бул музейге келгенге чейин эле кыргыз тарыхын даңазалоодо, кыргыздын тарыхый мурастарын сактоодо Султан Абдрахманов абдан чоң салым кошуп келгендигин көрсөтөт. Өзү дагы мультимедианы жакшы түшүнгөндүктөн, журналистиканын музей таануу үчүн зарылчылыгын мыкты билгендиктен азыр дагы Сулаймантоонун маселелерин менимче интернетте жакшы чагылдырып жатат. Сизге жана жамаатыңызга мындан аркы албан чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Эми бүгүн Ош мамлекеттик университетинин азыр жаңы милдетин аткарып аткан, ректорлук милдетин аткарып аткан Мырзабыз Кудайберди Кожобеков жакшы сөз айтып кетти.
ошого кошумча биз айтаар элек. Мына Түштүк Кыргызстан. Мактана келсек, абдан көп археологиялык эстеликтер ушакта экен. Мактана берелик. А бирок эмдигиче Ош мамлекеттик университетинде археология боюнча кафедра жок. Мен археология, этнография жана музей таануу деген бийликтүү кафедраны ачууну ректор мырзага сунуш кылар элем. Буга чейинки жетекчилерге да айткан элем, бирок ушул куттуу жыйынды пайдаланып туруп айтсак, ошондо сиздердин кафедра, болочоктук кафедра менен Сулайман Тоо музейи ери шактак жакшы иш алып барат эле. Бири-бирине кадр жана башка жактан колдоо көрсөтсө эле, атүл музей таануу боюнча Сулайман Тоонун кызматкерлери ал жерде датынакай дарс окуу эле. Колуңуздарда дат даяр ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, ошону колдонсоңуздар. Качанга чейин эле бир археолог кол эле казып алып калып ара жок деп отурабыз. Бул менин экинчи сунушум. Анан музей таануу жаатында бүгүн өтө көп көйгөйлөр айтышыбыз керек экен. Себеби мына кесиптештерибиз, буякта музейчилер отурушат. Сиздер жалпы эле ички туризм жана эл аралык туризм үчүн эң баалуу жайларды өнүктүрүп жатасыздар. Сиздердин эмгегиңиздер баа жеткис деп баса белгилеп айткым келет. Мисалы үчүн мына азыр Акем Италия атында Нарын облустук тарыхый этнографиялык музейинде жетекчиси турат. Музейибиз абдан мыкты. Бирок биз кошумчалар элек. Жакында жанагы Агахан каржылап жаткан Горбор Гази университетинде бир археологиялык эстелик жай ачылды. Болочокто ошо сиздердин музейге караштуу ачык асман алдындагы музей филиал катары түзүлсө кандай сонун болот? Манас окуу боюнча айтсак, абдан иштиктүү көп демилген иштери жасап жатасыздар. Бирок билбейм, адистер менен сүйлөшпөсөңүздөр. Манастын музейинин өзүнүн так алдында дарактар канча деңгээлде бул Манастын күмбөзүн анын өмүрүн кыскартат. Ушул боюнча дагы адистер менен талкуу кылып, мына Тажмахал сыяктуу жерлер бар. Ошолордо мүмкүн болушунча дарактарды алсаң жайгаштырышкан. Мүмкүн болушунча эстеликти сактаганга аракет кылышкан. Самарканда эле ушул сыяктуу аракет болгон. Бизде болсо Совет учурунда таптакыр жылаңач кезинде ошо тургузулган экен дарактар. Эми аны башкача караш керек деп ойлойм. Анан бизде көп жерде музей түзүү үчүн аракет жасалга элек. Мына Чоңайда Мука Акимовдун байкебиз отурат. Ошол жерде дароо торгунда Татынакай музей ачса болбойт беле. Биз Ырымактылык Бектемир Жумабаевдин алдында ошондой музей ачылса деп айтып берелик. Тарыхчылар жардам берелик деди керек. Себеби дароо торгунга коргонго азыр туристтин баары барып атат. Детайга түшчү. Мындай Татынакай мүмкүнчүлүк бар, бирок мындай ажайып гана жок. Ошол сыяктуу нерселер мына Ышкөлдө деле көрүп, Таңгатташ деген жерде жетөбүздө. Ушундай бутпараздык, буддисттик сонун эстелик бар жер. Ошол жерде өзүнүн өзү эле музей ачылышы мүмкүн деп айтылып турат. Эч нерсе жок, жол таптакыр жок. Өткөндө биз Кытайлык окумуштуулар менен барганда, эми жанагы жөн эле устундагы коюп ошонун үстүнөн өтүштү. Анан облустун акимине айтты, ушундай экен жагдай десек, ал дароонун оңдой иштери эле берки чет өлкөлүк конокторго айтып атат. Жок, бизге ушул үстүн эле жагып атат, ошо боюнча калсын деп. Албетте алар мындай тамашалап атат. Биз үчүн азыркы туризм деңгээли үчүн бул өтө уят нерсе деп эсептейбиз да. Мына ушул сыяктуу көп жайларда тарыхый эстеликтер сакталбай калып жатат. Кээ бир жерде өз демилгелүү кишилер өздөрүнүн тарыхый жайларын чынында көз карагендей сактаганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Кочкор өрөөнүндө да ошондой демилгелүү кишилер бар.
Эми музей жаатында албетте сиздер тыгыз кызматташтык өрчүп атканыңыздар абдан жакшы. Бул ички гана кызматташтык болбосун мына Алтай менен, Орусия менен, Казакстан менен жакшы тыгыз байланыштарды түзүш керек деп эсептейм. Мына Фергана өрөөнү менен Сулайман Тоо музейинин байланыштары дурус экен. Азыркы учурда Маргананда, Антиянда сиздердин экспозициялар көбөйүп жатат. Мунун өзү абдан алгылыктуу. Ушул эми андан арыда Алтай, Хакасия менен да байланышты түзсөңүздөр деп биз үмүт кылып өтүнөр элек. Анан музейлердин баардыгы 19-20 жылдын деңгээлиндегидей каралбай турган учур келди. Мына азыр Курманжанда көчмөндөр цивилизациясын чагылдырган музейде болдук. Бир топ жаңы аракеттер бар экен. Баардык жака ошондой эмгегелерди таркатыш керек деп эсептейм. Анан музей дегенде кичинекей балдар, окуучулар келет эмеспи? Алар үчүн атайын ойной турган, колдор менен жасай турган эми буюмдарды, эми кол өнөрчүлүктүн буюмдарын жасай турган, керек болсо биздин бабалардын кийимин кийип сүрөткө түшө турган ушундай интерактивдүү деп коет. Баягы ошол музейдин экспонатында ошол балдар өздөрү да аралашып, ошонун рол аткаргандай бир жаңы мүмкүнчүлүктөр ушу Сулайман Тоо музейинде да башка музейлерде дагы түзүлө баштайт деп ишенем. Эмесе баардыгыбыздарга албан ийгиликтер каалайбыз. Бул көйгөйлөр жөн гана айтылган жок, аларды чечиш үчүн айтып жатабыз. Ошого жалпылап баарыбыз келишелик. Сулайман Тоо музейинин буюрса 100 жылдыгында чакырсаңыздар, анда да келгенге даярбыз. Рахмат,